Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок, ооба жок. Кайдан деканы бардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген өтүп дагы турап калдырбайбы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. Бүгүн 21 ноябрь календарда эң сонун майрам катталган дүйнөлүк саламаттык күнү белгиленүүдө. Достошуу, жылмаюудан жана ошондой эле саламдашуудан башталат демек, учурдан пайдаланып, биз жылуу сөздөрүбүз аркылуу жакшы, маанай, жагымдуу эмоция жакындарга тартып алайлы. Биз болсо Тумар Таймды баштайбыз. Микрофондо аты-жөнүм Гүлкайыр Нурматова. Дароо эле коногубуз менен тааныштыра кетели. Чырайлуу, мээримдүү балдардын апасы, жолдошунун сүйүктүү жубайы, таланттуу, ырчы, өтө эле назик айым десек дагы болот. Неля Нуркулова, саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бирге болсун. Маанайлар Эң сонун. кандай келип алдык? Жакшы, абдан жакшы. Негизи биздин ушул жаңы студиябызга биринчи жолу келип атат болушубуз керек, Жаңы студиябыздарга ооба биринчи жолу келатам. Аябай жакшы экен. Сонун. Баары жакшы. Баары жакшы. Даярдыктар жакшы экен. Демек, биз дароо эле келишимге өтөлү. Ошонун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Уктук, кокустан жаңырып кетет. Сүйлөп атканда жылмаюудан жарк этет асман деп айтышыңыз керек. Өткөрүп жиберсеңиз, биздин сандыгыбызда тапшырма катылган. Аны Кандай дейсиз? Жылмаюудан жарк этет асман. Жылмаюудан жарк этет асман. Ооба. Эгерде өткөрүп жиберсеңиз, сандыктагы тапшырманы аткарасыз шоунун соңунда. Эгерде өткөрбөсөңүз, анда тапшырманы мен аткарам, Жылмаюудан жарк этет. Мейли, жарк этсин деп айта бериңиз. Сизге кандай ыңгайлуу болсо. Жылмаюудан жарк этсин асман. Репетиция кылып албайлы, кандай дейсиз, Жылмаюудан жарк этсин асман. Азаматсыз. Ошондой эле биздин Тумар ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүн азыр Instagram баракчабызга чакыралы. Конокто болсо ырчы айым Неля Нуркулова. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз, кеттик анда. Тумар Тайм. Тумар толкунунда Тумар Тайм шоусу уланууда, ардактуу достор. Конокто болсо шоу бизнестеги эң эле назик ырчы айым Неля Нуркулова. Бүгүн эмнеге жалгыз келип калдым деп өзү да таң калып атат, Биз жалгыз чакырганбыз, өзгөчө эфир кылалы деп ойлонгонбуз. Ошондой эле азыркы тапта тойлордо жар айтып атабыз, тойлор башталды, чөнтөктөр кубанып атат. Негизи эле тойго барганда балдарды ким карап калат үйдө? Балдарды карай турган 3 эле адам бар. Бул мамам, кайнэжем, кайненем. Ушул 3 адамды менен алмак салмак суранып турабыз. Эч кандай нянькабыз жок. Көбүнчөсү ушул кезге чейин өзүм эле балдарды карадым. Нянькаларга ишенбейбиз. Ишенбейм деле, ооба. Чындыгында ишенбейм. Такыр бактырып көргөн эмессиз да? Бактырып да көргөн эмесмин, ооба. Көбүнчөсү биздин жумушубуз деле кечкисин башталат көбүнчөсү. Ошого болгон убактымды ушу балдарыма жумшап, ушулардын тарбиясы менен, ушулардын мектебинин кружоктору менен эле алектим. Күндүз балдар менен, кечинде тойго. Ооба, ошондой. Жакшы. Баса Instagramда байкадык, балдардын сүрөтү көп жок экен. Негизи эле башка ырчылар аябай пиарт этишет, балдарын пиар кылышып, өзүнчө аккаунт ачып беришет жада калса. Эмне үчүн деген суроо жаралды. Балким көз тиет деп коркобу же кандай? Чындыгында эми жаман көз бар, жаман сөз бар, албетте. Биринчиси ушул, экинчиси булардын да өзүнчө бир жашоосу, өз алдынча жашап, эч кандай биз тоскоолдук кылгыбыз келбейт. Бунун баласы, бунун кызы депчи. Тескерисинче элдин балдарындай болуп эле, эл менен кошулуп эле, эл менен аралашып эле жүргөнүн каалайбыз. Өзүбүздүн балабыз дагы көп негизи эле мындай нерсеге жок. Сүрөткө түшкөндү да жаман көрөт. Мындай бир жака сурансак дагы мындай көңүлү келсе барат, негизи ушундай алыс да, ушундай көпчүлүк. Чыгармачылык чөйрөдөн алыс. Чыгармачылыктан такыр алыс. Жакыны биздин кызыбыз. Көп жыл үлгүлүү ансамбльга барып жүрдү Сейтекте. Ырга, бийге, чыгармачылыкка негизи шыгы бар. Көңүлү да бар болуш керек. Негизи келечекте ырчы болом десе колдойсуздарбы?
же тескерисинче ырчы болбой эле койду атасыңарбы? Эми ал өзүнүн тандоосу. Албетте ар бир кесип ардактуу. Андыктан биз колдоп коштоп эле турабыз атасы экөөбүз. Азыр биз ошол кружокторуна байкашымча караганда бул ошо чыгармачылыкка жакын окшойт. Бийге да барат, комузга да барат. Канча жашка чыгып калды улуу кызыңыз? Улуу балабыз 9-да. Улуусу? Улуусу 9-да, Нурель аты. Кичүүсү Жазель 7 жашта. Азыр быйыл 1-класска бардык. Кошо кайра мектеп программасын окуп жатам. Кайрадан. 3 жылдан бери 1-класстан баштап ошол балабыз менен аябай толкунданып, көзүмө жаш алып, ушундай сезимдерге кабылгам 1 жолу мектепке алып барганда. Кызыбыз да уже кичине мындай көнүп калдык окшойт. Мындай эле кабыл алып калып экенбизде. Жөн эле кабыл алдык, бирок албетте сүйүнүч менен. Мектепке барган жактыбы негизи кызыңызга? Жакты. Бирок кичине эрки өсүп калганына эртең менен турушубуз кичине проблема болуп атат. Азырынча ошону эркелетип, ошону жарым саат ошону менен жүрөбүз. Анан балам сен үчүн мен кечигип атам деп экөө бир мектепте окушат. Анан эми көнөт, Кудай буйрса, бардык нерсе. Сүлдөткөн суроолор. Достор, кезекти рубрикабыз сүрдөткөн суроолор деп аталат. Конокто болсо ырчы Нейля Нуркулова. Сизге 20 суроо берилет, 1 мүнөт убакыт. Ооба, жок деп жооп бересиз. Даярбыз, Ада кеттик, убакытты баштадык. Достор үчүн акчаңызды аядыңыз беле? Жок. Көп уктайсызбы? Ооба. Мелдешип утулуп калган учур болду беле? Ооба. Сарымсактын жети жагабы? Анча эмес. Инстаграмда сизге комментарий жазган адамды профилине кирип карап сынап көргөнсүзбү? Ооба. Психологко кайрылдыңыз беле? Жок. Бирөөнү бетке чаптыңыз беле? Ооба, мурун. Көзгөгө каранып, кандай гана сулуумун деп өзүңүзгө суктанасызбы? Жок. Жолдошуңуздан жашырып жүргөн сырыңыз барбы? Жок. Бир жака баргыңыз келбей калса ооруп атам деп калп айтасызбы? Болот кээде. Жолдошуңузга бийлеп бересизби үйдө? Жок, азыр билбейм. Вокзалда шаурма жедиңиз беле? Жок. Кинотеатрда уктап калган учур болгонбу? Жок. Секонд-хендтен кийим алып көргөнсүзбү? Жок. Көп суммада акча жоготтуңуз беле? Жок. Ырдап жатканда абдан толкунданасызбы? Ооба. Саякаттаган жагабы? Албетте. Той болуп чөнтөк кубанып атабы? Ооба, буйруса. Тамакты кыйын жасайсызбы? Ооба. Азамат, жетиштиңиз. Болчалар сизге арналат. Рахмат. Жолдошуңузга бийлеп бересизби дегенде аябай күлкүңүз келди, жок деп. Эми ошо бир ырым бар болчу, так алдында бийлеп берем сага дегенчи. Ошо көптөр мага суроо берчү да, ошо таң атпай бийлейсиңби депчи. Бийлеп атканын эле элестетебиз биз. Ушуларды укканда. Жакшы эле баары. Сыйкырчы деген чыгарма бул? Жок, ал махабат ыры деген. Махабат, жакшы. Окшошуп кетет бири-бирине. Чындап эле. Негизи көп ырларым ошол чыгыш ыргактарына байланыштуу болчу мурун. Азыр кичине стиль өзгөрүлдү. Баба, байкап атабыз кичине. Чогурдап атпайбызбы себеби? Жолдошуңуз менен ошон үчүн. Ооба, көп ырлар азыр дуэт. Бирок өзүнчө дагы ырларыбыз бар, албетте. Бирок көбүнчөсү ошо дуэтке арналат. Жакшы. Сарымсактын жети анча жакпайт дедиңиз, көбүбүзгө эле жакпайт окшойт. Мелдештен Сарымсакты утуп көп колдонобуз тамакка, көбүнчөсү ар бир тамакка колдоном, себеби пайдалуу. Бирок жыты көп деле жага бербейт. Инстаграмда сизге комментарий жазган адамдардын профилине кирип карап сынап көрүп турсуз, Эми кээде болот ушундай. Негизи Инстаграм бул ар бир адамдын жүзү болуш керек, ошондуктан кирип карап эмне эле жанымда жылмаюудан жарк этсин асман. Жарк этсин асман. Ошол карап коет экенбиз. Жакшы. Анда кезекти музыкалык чыгармага берели. Жана буюрса, достор, алдыда сиздер үчүн оюндар бар, белектериңиз дагы бар, плюс тапшырма бар. Ким аткарат аны? Өткөрүп жибербеңиз. Тумар тайм.
Жалпыңыздарга кайрадан жалындуу салам жолдогон. Бул Тумар радиосу жана Тумар ТВ телеканалы. Бизде Тумар Тайм уланууда. Конокто болсо ырчы Неля Нурколова. Эми биз сиз экөөбүз ойнойбуз. Бир нече музыкалык чыгарманы бул жакта робот сизге айтып берет болгону. Сиз кайсыл ыр аталышын табышыңыз керек. Балким бул сиздин ырыңыз болушу мүмкүн, же болбосо кесиптештердин чыгармасы. Даяр болсоңуз кеттик, биринчи ырга кулак салалы. Жрогум сагарнадым, жудоткан жанарманым карачи кандай сонун жирашканым. Кайсыл чыгарма? Чыргамышко өзүнчө эле. Кыргыз болот буюрса, үйрөтүп атабыз кыргыз тилин. Аябай үйрөнмөй эле болот. Дагы бир жолу уксам болобу? Эми бир жолу макул мүмкүнчүлүк берели. Жрогум сагарнадым, жудоткан жанарманым карачи кандай сонун жирашканым. Жүрөктү жана Жүрөгүм сагарнадым, жүдөткөн жанарманым. Кайсыл ыр? Жүрөгүм сагарнадым. Азаматсыз. Каяктан мындай сөздөр Бал шириним деп аталат, Колчалар сизге таптыңыз. Кантсе дагы эми экинчи чыгармага кезекте берели, кеттик. Сезимим толуп, журак бат согу парзоумду айта албайм. Жүрөгүм согуу. Жүрөгүм согуп, сага бат айтылдым. Жүрөгүм согуп. Дагы бир жолу уксайынбы? Кеттик анда. Сезимим толуп, журак бат согу парзоумду айта албайм. Сезимим толуп, Жүрөгүмдү, арзуумду айта албадым. багыт берип өтөйүн. Бул сиздердин акыркы чыгармаларыңыздын бири. Ооба, бул Кайсыл ыр? Барбы кереги. Окуп көрөлү, кайсыл экен? Макул. Сен мага жагасың деп аталат. Эми болсо 3-чү ырга кезекте берели, кеттик. Мен сигн, мемерегинайм мартым, жазы, май, апрель секелик сезимим дерсил кинчик тебели, кил. Сезимдер парады, азаматсыз. Май, апрель деп азаматсыз. Колчалар сизге. Баса бул ырды эмнеге жаңырттык? Бул чыгармага көп жыл болду. Фестивалдарда кансыз, Түркияда болгон. Канча жыл өтүп кетти? Эсиңизде ошол күн? 2011-жыл болуш керек. Конкурска урмат экөөбүз барганбыз. Ушул ыр менен, анан түркчө ыр менен. Жаным ашкым деген ыр менен барганбыз. Кандай элестер пайда болот? Кандай? Негизи эле ушундай конкурс фестивалдарга барган аябай бизге жагат. Элдердин кандай десем, жаңы достук мамилеси пайда болот. Жаңы адамдар менен жолугуп, жаңы бир баарлашуулар бизге өзгөчө мындай жагымдуу. Анан ошол жагымдуу эмнеле асман, жылдыздуу. Жылмайдан жарк этсин асман. Жылмайдан жарк этсин асман. Аябай эметип салат экен сөзүң, оюң бар. Көңүл бурбай эле кете бериңиз, сөзүңүздү айта бериңиз. Ошол эмнени айтып аттым эле? Сынак жөнүндө айтып атканбыз. Бул конкурс болчу, ошол конкурс фестивалдан ары көздөй биз Украинага дагы жолдомо алганбыз. Негизи азыр дагы кээде ошентип сиздики окшойт, айта бериңиз. Ал жакты карап эле коюңуз. Ошол жакшы бир элестерди калтырат экен, эстегенде жакшы бир ностальгияга чөмүлөт экенбиз бул чыгарманы укканда. Кезекте ырга берели достор, андан соң угушалы. Банканы толтур. Банканы толтур оюнуна кезекте берели. Конокто болсо ырчы Неля Нурколова. Эми биз угарманды кошобуз дагы азыр ойнойбуз. Банканы толтур деп аталат. 3 литрлик банканы элестетебиз. Ал жака эмнелерди батырсак болот? Эмнелер батат? Баардык нерсе батат, батыра турган нерселер менен толтурабыз. Студиябыздын номери достор 0312 51 01 81. Бирок эскерте кетчү нерсе бир тамгадан башталыш керек. Мисал келтирип өтөйүн. А тамгасынан баштаса, бирөөбүз баштап беребиз да. А тамгасынан башталса алма, алмурут, арбуз ширеси мисалы. Быдан башталса Б тамгасынан.
түшүнүктүү болду окшойт ошондой жер эле жемиштерби же баардык каалаган баардык Т тамгасынан болсо телефонду деле салып кое берсек болот 3 литрлик банкага баардык нерсени айта беребиз азыр ойлонуп турабыз достор бизден белек бар жакшынакай оюнга катышкан угарманыбызга башкы оюндун демөөрчүсү Салих компаниясынан жакшынакай бир баштык колбаса. Салих компаниясы бир гана таза экологиялык жана табигый өндүрүмдөн жасалган жогорку сапаттагы продукцияны гана эмес ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүп өз убактысында жеткирип берет. Угарманыбыз бар, байланышка келген, кабыл алып азыр өтөргө өткөзөлү. Саламатсызбы? Алло. Кош келипсиз, катыраак сүйлөйбүз, атыңыз? Клара, буга чейин оюнга катышкан эмеспиз, Эгерде катышкандыгыңыз тууралуу аныкталса, анда белек берилбей калат. Клара, оюнга даяр болсоңуз, анда кеттик. Конокто болсо ким экенин билебиз, Саламдаша алсаңыз болот. кандайсыз? Кичине катуураак сүйлөңүз, экөөбүз тең аябай жай сүйлөйт экенбиз. Алло. Кеттик, анда оюнга даяр болсоңуз, ким баштап берсин оюнду? Мен баштап берейин, Кайсы тамгадан? Каалаган. Кайсы тамга? Каалаган тамгаңыздан. Өзүңүз баштайсыз. Тамгадан баштайлы. Мен ошо банканын ичине алманы салайын, алмурутты салайын. Кой туруңуз, бир-бирден айтабыз. Бир-бирден. Ооба. Сиз бирөөнү айтасыз, коногубуз, анан мен. Эми кеттик, кайра баштайлы. Алма. Алча, азаматсыз. Арбуз ширеси. Үчөөбүз ойнойлу. Сиз. Алмурут. Кеттик. Ачкыч. Акча. Апельсин. Коногубуз. Алло. Оюнчубуз бар. Жайна, Катуураак сүйлөңүз. Угулбай жатат, чындап эле. Алло. Ат оюнчук. Кандай кыйынсыз, Анда мен айтайын, авокадо өсүмдүк. Абрикос. Анар, азаматсыз. Алча. Ананасты салалы. Апельсин айтылган. Айнек. Жакшы. Эмне деп койсом? Сиз жеңилдиңиз го. Мен жеңилейин, макул. Кеттик. Жеңилейин, бирок бул голчалар силерге арналат. Рахмат. Эми сиз экөөңүздөр ойноңуздар, бирок башка тамгадан. Даярбыз, Кайсы тамгадан баштайлы? Мен айтып койбоймунбу, тамгасынан, анан экөөңүздөр ойноңуздар улантып. Ш тамгасынан болсун, Кеттик анда. Шарф. Шуба. Шишка. Шыдан дагы эмнелер бар эле? Шоколад. Шлангини кантип отурасыз? Мейли анда. Шуру. Шоро. Шорпо. Шейшеп? Шейшепти кантип отурабыз? 3 литрлик банкага батпайт го дейм, менин оюмча. Ооба. Шабдалы. Эмем. Так, шире. Шире. Шампан, шыдан дагы эмнелер бар? Шакарап. Ширеңке. Шабдалы. Бул голчалар экөөңүздөргө тең ардалат. Себеби жакшы оюн көрсөттүңүздөр. Белекти угарманга берели. Албетте. Бир баштык колбаса. Жаңылы? Рахмат. Чай ичип коюңуз, жаңылжы. Жаңылы? Атыбыз. Клара менен. Клара, кечиресиз. Кларажы, телефон трубкасын койбой туруңуз. Белеңизди кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Сизге Салих компаниясынан дагы бир жолу айтып өтөлү. Бир баштык колбаса. Кеттик анда. Тумар тайм. Бул Тумар тайм. Кимде ким бизге жаңдан эле кошулган болсо сык салам жолдойлу. Жумушта отургандарга сөзсүз түрдө сабырдуулук. Ошондой эле жумуштун соңуна чыгышына аз эле гана убакыт калды. Достор, чыдаңыздар дейли. Ошондой эле динамикалуу орлор менен биз сиздерге дем күч берип турууга даярбыз. Конокто болсо бүгүн ай чырайлуу, назик, ырчайым Наиля Нуркулова жогоруда айтып отурат. Эмнеге мени жалгыз чакырдыңар деп.
ооба ушундай эфир кылалы дегенбиз негизи өзгөчөлөнүп себеби дайыма чогуу жүрөсүздөр кайсыл жака барбаңыздар той болобу концерт болобу ар дайым ошол бирге көнүп дагы калып экенсиң да анан ошо Жок деп атасызбы азыр? эмкиде точно сурап алышым керек экен. мен жалгызбы же урмат мененби деп Ооба. негизи бизге келген коноктордун баардыгы өздөрүнүн таланттарын көрсөтүшөт ырчылар сөзсүз түрдө ырдайт Мейли. жакшынакай чыгарманы даярдап да койдук Ооба. кеттик анда кол чабуулар менен баштайлы кайсыларды аткарабыз Илгерки биздин элдик ырды ырдап берейин, ошо кыздарга арнала турган кыз бурак. Тал-талдап өргөн чачыбыз, далайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул өңдөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, таңдагы булбул өңдөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, ай нурун чачып күн жатса, жай гүлүн таң жел ыргалса, эр жигит күлкү салбайбың ай, эригип кыздар баратса, эр жигит күлкү салбайбың ай, эригип кыздар баратса, эригип кыздар баратса. кол чабуулар азаматсыз Чоң рахмат. жандуу уккан өзгөчө экен чындап эле жаныңыздан уккан Рахмат. тамшанып калдым Чоң үнүңүзгө рахмат. достор жарнамалык тыныгуудан кийин Тумар таймда пробка оюну старталат. Пробкада угармандарды алдын ала чакырабыз. Студиябыз номер 0312 5101 81. Пробка. Пробка оюнуна кош келиңиздер. Достор, ал эми Тумар таймда конокто болсо ырчы Неля Нуркова бүгүн өзүңүздөр көргөндөй жалгыз отурат. Бар сурап атышыптыр бул жакта дагы урмат каякта деп. Урмат үйдө отурат. Ооба, бизди азыр Тумар ТВдан көрүп жатат, Эми дароо оюнга кезек берели. Студиябыз номер 0312 5101 81. Байланышка чыгыңыздар дагы оюнга катышып берилген тапшырманы аткарып, эмне белектеп турсаңыздар, достор, биздин оюндун башкы демөөрчүсү Supra Hero Checket KG интернет дүкөнүнөн 1000 сомго сертификат тапшырабыз. Кандай жакшы. Угарманыбыз бар экен, кабыл алып туруп өткөзөлү. Саламатсызбы? Ооба, саламатсыздар. Кош келипсиз. Кош келдик. Атыңыз? Азат. Азат, кайсы көчөнүн кесилишинде турабыз? Маңадай гвардия Лев Толстой. Жакшы. Кыз пробкада турат болушуңуз керек, Ооба. Азат, эми тапшырмага кезек берели, макулбу? Макул. Коногубуздан тапшырма бар. Дагы бир жолу саламатсызбы? Менин тапшырмам мындай. Жаныңызда дагы бир телефон барбы? Жок, жанымда да бир телефон жок. Жалгыз эле кетип бараткам жумуштан чыгып. Мен сизди суранайын дегем да бирөөгө чалып жөн эле ырдап бериңизчи депчи, ошол адамга сүйүнүп калсын деп. Андай болбой калат да, туурабы? Ооба, болбой калат да, жанымда да бир телефон жок да. Эмне кылдырт ал? Мындай эле ырдап берсин анда, Ушу ырдаганды жакшы билбейм да, ушу голос вокал жагынан. Ырдаңыз, 1000 сомго сертификат турат, Азат. Кайсы чыгарманы? Өзү билген, эле. Бирок катуураак ырдайбыз, Азат. Ушунчалык жүрөктү беребиз болушунча, анан ырдап бүткөндөн кийин сигналды 3 жолу басып туруп, деп кыйкырпаңыз. Силер үчүн. Ошентип койсун. Кеттик, кана Азат. Макул, жаман болуп калса таарынбай жок, Эмнеге таарынабыз? Актай бара калганмын, аккан сууга салганмын, окуучулук күндөрүн деп жазганмын. Өтүп кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайымым. Үнсүз тиктеп тоонун бугагын, өткөн көздө эстеп турамын. Аттиң ошол окуучулук курагын дейт. Сигнал? Азаматсыз. Макул. Азаматсыз. Ишендик.
ишендик. Азат, сиз ырчы турбайсызбы, эмнеге уялып атасыз? Кыйын ырдайт экен, ооба еще толугу менен ырдадыңыз го. менен ырдады, берилди, жүрөгүм берди. Эми биз болсо сизге Супер Hero Check-It KG интернет дүкөнүнөн 1000 сомго сертификат беребиз, Азат. Кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Бара жаткан жагыңызга аман эсен жетип алыңыз. Акча алайбыз, макулбу? Жалпы пробкада турган угармандардын дагы көңүлүн көтөрүүгө аракет кылдык, ооба. Маанай 5 деген ишеничтебиз. Бир чыгармадан кийин угушабыз, достор, бизден алыстамай жок. Тумар Тайм. Ала тобузда 17:52. Достор, тапшырманы сандыктагы ким аткарат, аны дагы өткөрүп жибербеңиз. Ал эми конокто болсо ырчы Нейля Нуркулова. Сизди көбүнчө фамилияңызды кошпой айтышат болуш керек, Нейля деп эле. Акыркы кездерде Нейля Нуркулова деп чакырып калышты, өздөрү билишип эле. Мурун Нейля эле болчу. Ооба. Себеби Инстаграм баракчаңыздан көнүштүү окшойт. Ооба, Ошол көнүп жакта калса болуш Нейля Нуркулова деп турат. Ооба. Өзүм да таң калып калдым. Акыркы кездерде ушу 1 жыл болуп калды го, көбүнчөсү ушинтип чакырышат, Нейля Нуркулова деп. Ооба, буга чейин себеби кайсыл интервьюларда деле Нейля деп эле чакырышчу, Ооба. Концерттерде деле Нейля. Урмат Нейля, Урмат Уйсанов Нейля. Ооба, азыр болсо Урмат Үсенов, Нейля Нуркулова деп Нейля чакырат. Нуркулова. Жакшы. Сиз айтсаңыз, сигналды өткөрдүңүзбү, өткөргөн жоксузбу? Сигналды билбейм, бирок аягында жетишип калаттым окшойт деп ойлойм. Оюңузчу өткөргөн жоксуз, 1-3 жолу болду го дейм, Ага чейин дагы болуп атты. Балким. Өткөрүп байкабай өткөрүп жибердиңиз окшойт. Эми дароо эле тапшырмага өтпөйлүбү? Кандай дейсиз? Сандыкты ачыңыз. Сиз сандыкты ачыкча мен түшүндүрүп өтөйүн угармандарга. Биз келишим түзгөнбүз коногубуз менен ушундай сигнал жаңырмак шоунун жүрүшүндө. Аны угарзамат жылмаюудан жарк этсин асман деп айтыш керек болчу. Өткөрүп жиберсе тапшырманы аткарма. Кандай тапшырма экен? Тойдо ырдаган жар-жарды рэп түрүндө. Айтып бериңиз, көрөрмандарга да көрсөтүп койсоңуз болот, камераны карап. Мынакей достор, тойдо ырдаган жар-жарды рэп түрүндө айтып бериңиз деген эң сонун тапшырма берилген экен. Даярбыз, Дайма. Келиңиз. Рэп жагынан кандай талантыңыз бар? Көргүз келип атат абдан. Жаңылып калышым мүмкүн. Туура түшүнүңүздөр. Кошулушуп эки жаш болуптур жар-жар. Кеттик. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар. Мен ырдап эметип кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар. Жар деп турайын мен анда. Андан ары Кубанышып эл журтум. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар кубанышып. Кубанышып кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар кубанышып эл журтум кутконуптур жар-жар. Е деген жерин кошуп коюңуз. Сөздөрүн унутуп калганда. Эмете албай жатам. Макул, жарат. Образга кире албай жатам. Ошентсе да тапшырманы аткарганга аракет кылдыңыз. Аракет кылдым. Рахмат айтабыз сизге. 17:55 Бишкек убактысы боюнча эфирге келип бергениңиз үчүн, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн рахмат айтабыз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Кызыңызга, улуңузга дагы окууларына ийгилик, бактылуу балалык. Чоң рахмат. Силерге да абдан кубанычтамын. Көрүп жатканыма, силер менен жүз көрүшүп жатканыма, биздин сүйүктүү радиолордун катарына киресиздер. Рахмат. Ар дайым биздин чыгармачылыгыбызды баалап, салым кошуп келатасыздар. Ошондуктан Тумар радиосунун баардык жалпы жамаатына мен чоң ыраазычылык билдирем. Биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз, урматтайбыз. Ошол көптөгөн ийгиликтерди багындырып, Кудай буйрса элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, угармандарыңыздар көп болсун. Азыр жакшы шарт түзүп бердиңиздер. Бир гана Кыргызстан эмес, чет өлкөдөгү биздин мекендештер да көрүп жатат. Бул абдан кубанычтуу нерсе.
демек биздин ырларыбыз ал жакка да жетип атат. Ошого сиздерге таазим этебиз. Рахмат. Жылуу сөздөрүңүз үчүн сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Достор, конокто болгон ырчы Нейля Нуркулова, микрофонда Атыжан Гүлкайыр Нурматова. Биз сиздер менен коштошолу, кол булгалап, жакшы Жашаңыздар. ооба, туура. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок, ооба жок. Кайдан элек аны баардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утка. Дагы кылып аткан турбайбы? Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.